Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагында жазуу ишин аткарабыз. Жазуу ишинде силер туура, сулуу, катасыз жазууга аракеттенгиле. Жазуу ишин баалоо менен таанышып алгыла. Бир ката кетирилген болсо 5, 2 катага 4, 5тен 7ге чейинки ката кетирсек 3, андан көп ката кетирсек демек 2 деген баа коюлат. Анда эмесе бүгүнкү жазуу ишибиздин темасы күз. Бүгүнкү числону жазабыз. Тема күз. Мен алгач текстти окуп берейин, кунт коюп уккула. Күз келди. Бак-дарактардын жалбырактары саргайды. Малчылар жайлоодон кайтышты. Келген куштар ысык жактарга сапар тартышты. Дыйкандар күзгү жумуштарын аякташты. Күздүк эгиндер себилди. Жашылчалар жыйналды. Күн суук боло баштады. Элдер кышка камынды. Эми жазуу ишин жазганга киришебиз. Текшеребиз деген жерге чекит коебуз. Анда эмесе баштадык. Биринчи сөзсүз түрдө баштамга менен жазабыз. Күз келди. Күз келди. Чекит. Кийинки сүйлөм. Бак-дарактардын жалбырактары саргайды. Чекит коебуз. Малчылар жайлоодон кайтышты. Чекит. Келген куштар ысык жактарга сапар тартышты. Чекит. Дыйкандар күзгү жумуштарын аякташты. Чекит. Күздүк эгиндер себилди. Жашылчалар жыйналды. Чекит. Күн суук боло баштады. Чекит. Элдер кышка камынды.
Кышка камынды.